Күндүн урунттуу окуялары 11 каналында. Мен Назика Атамбековалар тууралуу кыскача тааныштырам. Ошто дагы бир ири базар өрттөнүп, кийим-кече сатылуучу күркөлөр күйүп кетип, миңдеген адамдар жумушсуз калышты. Ушуну менен Кыргызстанда соңку бир жума ичи 2 ири базар өрт чалды. Өрт Кыргызстандын түштүгүндө эле эмес, Таиландда да орун алды. Жатаканалардын биринде чыккан өрт 20дай өспүрүм кыздын өмүрүн алды. Ал эми коңшу Тажикстанда конституцияны өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыгы чыкты. Рахмондун бийлигин бекемдөө үчүн киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө калктын 90дон ашык пайызы добушун берди. Мына ушулар туурасында баяндап беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Олу жергиликтүү кабарлардан Кыргызстандын түштүгүндө дагы бир ири базар өрттөлдү. Бул ири Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Жаркынай базарында өрт чыккан. Кырсыктан 2000 чарчы метр аянттагы кийим-кече сатылуучу контейнерлер күйгөн. Өрттү өчүрүүгө жардам берүү үчүн болжол менен 600-700гө жакын адам чыккан. Атайын ошол комиссияга өрт өчүрүү талабынан иштер жүрүп жатат. Азыркы маалда ошол өрттүн себеби жана материалдык чыгымы сакталып жатат. Биздин өзүбүздүн буйругубузга ылайык ар бир өрт боюнча 10 күндүк убакыт берилет. Ошол 10 күндүн ичинде жанагы өрттүн себеби сакталып, ар кандай эсе коюлат. Ошо эсе баарын тактап карап көрүп, андан гана толук маалымат берилет. Өткөн жумада буга чейин Баткендин Исфана шаарындагы ири базар өрттөнүп, 70ге жакын дүкөн, ашканалар жок болгон. Товарларды кошпогондо Кырсыктан 4 миллион сомго чукул зыян келтирилген. Башка жаңылыктардан улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстанда террордук аракеттерге карата кооптуу жагдай түзүлгөнүн эскертет. Учурда Сириядагы согуштук аракеттерге кетип, бирок кайра Кыргызстанга кайтып ал жактарга жаңы адамдарды азгырган фактылар катталууда. Ушундан улам жарандар этият болуп, диний экстремизмге үндөгөндөр тууралуу көргөндөр, билгендер болсо, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылуу керектигин айтылат. Кооптонууга дагы бир себеп бул Орусиянын Сириядагы согуштук аракеттерге катышуусу. Маалым болгондой, чүйдөгү Кантта Орусиянын аскерий базасы жайгашкан. Бул себептүү да согушчандар Кыргызстанга кол салуулары ыктымалдыгы белгиленди. Расмий маалыматтарга караганда 500гө жакын кыргызстандык Иракта жана Сириядагы согуштарда жүрүшөт. Эл аралык кабарлардан Таиланддын Чианграй шаарындагы жатаканада өрт чыгып, андан 17 окуучу кыз каза болгону кабарланууда. Кырсык 3 жаштан 13 жашка чейинки окуучу кыздар жашаган жатаканада болгон. Өрт чыккан учурда жатаканада 38 кыз болгон. Кыздардын көбү уктап калгандыктан сыртка чыкканга жетишпей калышты. Укта электер качып чыгууга үлгүргөн. Кырсыктан 17 окуучу кыз каза болуп, экөөсү дайынсыз болууда. Мындан сырткары 5 кыз оор жаракат алды деп айтылат Франс пресс агенттиги тараткан маалыматта. Полиция өрт толугу менен өчүрүлгөндүгүн билдирүүдө. Кырсыктын келип чыгуу себептери такталып жатат. Тажикстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыктары белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга добуш берүүгө 4 миллион 38 миң жаран катышканын билдирди. Жекшемби күнкү референдумдун натыйжасында Тажикстандын конституциясына 41 өзгөртүү киргизилүүдө. Эң башкысы президент Эмомали Рахмондун мамлекет башчылыкта түбөлүк калуусуна президенттикке талапкердин эң ылдыйкы жаш курагын 35тен 30га түшүрүү бар. Бул президент Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин бийликти атасынан өткөрүп алышына жол ачарын билдирген. Ошондой эле конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык Тажикстанда эми диний негизде партия курууга жол берилбейт. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул кабарларга көңүл буруңуз. Туркия жаңы премьерлүү болду. Бул ирет Эрдогандын кайышпас досу Биналы Йылдырым Ахмет Давутоглунун ордун басты. Кыргыз милиция кызматкерлерин уятка калтырган видео интернетке тарады. Кызматтык милдеттерин аткара албаган күч органдары өкүлдөрүнө болгон коомдук мамилесин бүгүн берүүдө талкуулайбыз. Ошондой эле Нидерландынын эли кыргыз тамактарына баа беришти. Экологиялык таза улуттук азыктардын даамын таткан чет өлкөлүктөрдүн реакциясы тууралуу да айтып беребиз. Каналдан алыстабаңыз.
Теманы Түркияга бурабыз. Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглунун ордуна транспорт, кеме жүргүзүү жана байланыш министри Бинали Йылдырым келди. Түркиянын учурда бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы өзүнүн жаңы лидерин кезексиз жыйында шайлады. Анын талапкерлигин 1470 делегаттын 1405 колдогон. Май айынын башында мурдагы премьер-министр Ахмет Давутоглу өз талапкерлигин Адилет жана Өнүгүү партиясынын лидерлигине коюудан баш тарткан. Акыркы учурларда Давутоглу менен Түркиянын президенти Эрдогандын ортосунда пикир келишпестиктер болгонун бир катар массалык маалымат каражаттары жазышууда. Өзгөчө күрд маселеси жана өлкөдөгү журналисттердин кармалышы боюнча өкмөт башчы менен президенттин көз караштары эки ача болуп чыккан. Жаңы дайындалган өкмөт башчы Эрдогандын жан аябас досу санаалаш экени айтылат. Кайрадан жергиликтүү кабарлардан милиция кызматкерлерин кармалган адамдарга карата жасаган мамилеси кайрадан талкууда. Интернетке тараган видеодо күч органдарынын өкүлдөрү чыр-чатак уюштурган топ кыздарга карата агрессивдүү түрдө күч колдонгонун сындалууда. Күч кызматкерлердин жүрүм-туруму туурасында кийинки материал. Амантур Азимовдун балалык кыялы укук коргоо органдарында иштөө болчу. Бул жылы ал Ички иштер министрлигинин академиясын бүтүрөт. Келечекте жаш жигит тергөөчү болуп иштөөнү эңсейт. Милиция кызматкерлери милдеттерин аткарып жатканда ар бир жаранга жекече мамиле кылуусу керек. Өз милдеттерин ак ниети менен аткарып, ошол эле учурда мыйзамдын чегинен чыкпай, патриоттук сезимге, адамгерчиликке, акыйкаттыкка чакыруусу керек. Не переходя рамки закона. Милиция коомдук тартипке салат. Бирок айрым учурларда укук коргоо орган кызматкерлеринин өздөрүнө да жардам керек сыяктуу. Бул кадрларда милиция мас абалындагы эки аялды кармаганга аракет кылышууда. Кармоону жүзөгө ашырганга аракет кылган милиция кызматкерлери тууралуу видеону Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Гүлмира Баратова менен чогуу көрүп, анын кесиптик пикирин сурадык. В данном случае мое сугубо личное мнение. Бул учурда мен жеке пикирим боюнча айтат элем, биз коомчулуктун адилеттүүлүк сезими өтө төмөн, укуктук нигилизм чегинен ашып кеткен. Бул жерде мен өзүмдү каттуу кармамакмын. Низкое правосознание общества у нас. Баратова укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызматтык милдетин мындан да жакшы аткаруусу мүмкүн экендигин белгилейт. Анын айтымында мунун баарына биз жашап жаткан убакыт жана өлкөдөгү азыркы саясий система күнөөлүү деген пикирде. Сейчас же, к сожалению, у нас Азыркы учурда тилекке каршы мыйзамдар ишенимдүү, жумшак. Балким бул жакшыдыр. Балким бул демократиянын белгиси. Бирок менин түшүнүгүм боюнча мындай демократия чегинен ашып кеткендик. Мурда идеология деген бар болчу. Идеологияга мектептерде, заводдордо үйрөтчү, коммунисттик партия үйрөтчү. Азыр бизге ушул тарбиялар бизге жетишпей на жатат. заводах, на фабриках коммунистическая партия воспитывала. Бирок жарандык коомдук абалы менен укук коргоо органдарынын абалы такыр башкача. Активисттер укук коргоо органдарынын кызматын жакшы аткарылбашынын негизги себеби күчтүү милиция кадрларынын жетишсиздиги деп эсептешет. Это все из-за того, что они юридические. Мунун баары алардын юридикалык сабатсыздыгынан келип чыгат. Экинчиден, кылмышкерлер аларга кайрадан жооп кайтарат деп коркот. Себеби алар чоң тааныштары аркылуу милицияларды жазалашы мүмкүн. Андан кийин милицияда иштөө үчүн эрдик керек. Эти люди, да, которые так, Амантур Азимов милиция кызматкерлери өздөрүнө болгон сый-урматты калыбына келтирип алат деген үмүттө. Бирок жаш жигит бул максатка жетүү үчүн укук коргоо органдарында реформа жүрүшү керек деп эсептейт. Гүлүм Эркинбек кызы, Нурбек Юлдашев, 11 каналы. 11 каналында юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев менен кыргыз милициясы туурасында, аларга карата коомдук мамилеси туурасында баарлашабыз. Кайрат, саламатсызбы? Азыркы учурда коомдук жана укук коргоочулардын изилдөөлөрү боюнча өлкөдө кылмыш иштерден жабыркагандардын 60%дан ашыгы милицияга кайрылышпайт экен. Кыргызстандагы жарандын укук коргоочуларга болгон ишеними азайып кеткени айтылып келет. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Негизи азыркы учурда көп эле биздин жарандарыбыз чын эле сотторго деле ишеним көрсөтпөйт да. Башка укук коргоо органдары, бирок милиция ошо укук коргоо органдарынын арасында эң чоң мындай саны көп укук коргоо орган болуп атат. Менин оюм боюнча 2005-2010 жылдарда ошо учурларда чын эле ошо ишеним аябай төмөндөп, анан биздин жалпы биздин
жарандык коомубуз ушундай фактыларды көрсөтүлгөн. Эми азыр реформа деле өтүп атат, бирок анын реформасы министр ошо максат койгон, элдик ишеними ошо деңгээли жогорураак болуш үчүн деп аракет кылып атышат. Бирок бул жумушту мындай кандай айтсам, көбүрөөк эффективдүүлүү жана жарандык коом менен көбүрөөк иштесе, анда өзүнүн ушундай позитивдүү натыйжаны көрсөтөт деп ойлойм. Кайрат, дагы бир кызык жагдай, изилдөөлөр боюнча Кыргызстанда ар бир 6 адамдын бирөөсү милицияда иштегенин кабарлашат экен. Мындай карама каршылыктар эмнеден деп ойлойсуз? Эми бир топ ошо милицияда иштеп аткан кызматкерлер, негизи алар мындай өзүлөр атайын ошо органдарга кирип, аяктан чын эле элге иштеп берейин, кызмат кылайын деп ошондой ойдору бар. Бирок ошол эле дагы бир топ ошо кызматкерлери негизи ошо органдарга кирип алып, начальник же андан жогору эмелерди ээлеп, позицияларды коррупцияга кирип, акча жазайм деп ошондой эле орусча айтканда оборотендер болуп атат, фактылар бар. Анан дагы башка ошо кызматкерлердин айла жогунан башка жумушка кире албастыктан аякта милицияда негизи зарплатасы стабилдүү, анан иштей берсе деле болот да. Анткени бизде жана безработица дегенде ошол бар да. Кээ бирлер айла жогу эле иштеп атышат да, башка жумуш таппай. Коомчулуктун укук коргоо органдарына болгон ишенимди кантип күчөтүү керек деп ойлойсуз? Мен айта кеттим беле, негизи биякта ошо реформанын жарандык коом менен тыкыз ошо иштеш керек. Азыр кеңеши бар, бирок анын эффективдүүлүгү мындай төмөн да. Көбүрөөк массалык каражаттар менен да иштеш керек. Ошо милициянын имиджин көтөрүш керек. Жакшы мындай үлгү деген эме массалык каражаттардан көрсөтүш керек да, мындай позитивдүү натыйжалардычы. Кандай проблемалар бар, ошо ачык саясат өткөрүш керек да. Ошондо ишеним көтөрүлөт деп ойлойм. Айтсаңыз, Кайрат мырза, укук коргоо органдарында реформа жүргүзүүгө эмне тоскоолдук болуп жатат? Эми азыркы учурга чейин мындай концепциясы деле жок да. 20 жыл реформа өткөрөбүз, анан ОБС деген ошол долбоорлор 10 жылдан көбүрөөк миллиондор менен кетип атты, бирок алар өзүнүн кандай айтсам мазмуну, концепциясы, түшүнүктүү концепциясы азыркы учурда жок. Эми ошол эле программа болуш керек. Анан кадр маселеси эң курч болуп атат да, анткени ким милицияга кирип атат. Ошол кирип аткан учурларда ошондо эле атайын тесттер бар, атайын ошо методикалар бар. Мындай коррупцияга кирип кеткен, анан криминал менен тыкыз иштеген ушундай деле кызматкерлерди ошо кадр маселеси аябай курч да. Ошолордун санын азайтыш керек. Анан чын эле элге кызмат кылам деген ошон үлгү болгон сотрудниктер, кызматкерлерди ошолор колдоп, үлгү кылып, жалпы ушундай ишенимди көтөрсө болот да реформаны. Акыркы суроо болсун, милициянын беделин кантип көтөрүү керек? Милициянын имиджи бул аябай урч маселе десе айтса болот, анткени жалпы милицияда эле эмес, сотторго ишеними аябай төмөндөдү. Башка укук коргоо органдарга, милиция массалык каражаттар менен тыкыз иштеш керек, жарандык коом менен тыкыз иштеш керек, ачык саясат өткөрүш керек. Анан ошол коррупция же башка криминалга баткан ошо кызматкерлерди алардын жумуштан жоготуш керек. Анан жакшы мындай татыктуу деңгээлде иштеп аткан кызматкерлерди колдош керек.
ошол эле жөнөкөй эле рецепттер бар да. Рахмат сизге. 11 каналында юрист, запастагы полковник Кайрат Усманалиев менен кыргыз милициясынын орду туурасында маектештик. Берүүбүздүн соңунда эми маданий жаңылыктардан кыргыз ашканасы чет жерде чоң кызыгууну жаратты. Тактап айтканда, Нидерландынын Гаага шаарында кулинардык фестивалында Кыргызстандын элчилиги боорсок токоштон баштап курут кымыз өңдөө улуттук тамак аш суусундуктарды сунушташкан. Голландиялыктар Кыргызстандын экологиялык таза тамак аштарын ооз тийишип, тамшанышкан. Эл аралык иш-чарада чет элдик коноктордо сентябрда өтө турган көчмөндөр оюну туурасында да маалымат берилип, Кыргызстан тууралуу айтып беришкен. Ушуну менен 11 каналынын кечки жаңылыктары жыйынтык кылат. Биздин берүүлөрдү интернеттен таап көрө аласыздар. Апта башы ийгиликтүү улансын.